аял ишкер айымдарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча өткөн жылдын 17 ноябрында Кыргыз өкмөтүнүн 270 токтому кабыл алынып, анда 2022-2026 жылдарга Кыргыз Республикасында аялдар ишкерлигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа кабыл алынган. Аны турмушка ашыруу милдети тикелей экономика жана коммерция министрлигине жүктөлгөн. Кабыл алынган программа негизинен кандай багытты көздөйт жана милдеттери кандай? 18 иш-чара планы бекитилген. Быйылкы 2022 жылга 4 иш-чара, бир ар дайым жыл сайын болчу иш-чара болуп эсептелинет. Программанын башталышында эле негизги этабы бул маалымат өнөктүгү. Азыркы учурда ошо Баткен облусунун Ош облустарынын маалымат берип келатабыз. Бүгүнкү күндө ушу Жалал Абад шаарында ишкер айымдар чогултуп ушул программа боюнча тааныштыруу максатында келип, бул биринчи этап. Экинчи этап болсо бул республикалык бюджеттен атайын аял ишкер айымдар үчүн атайын берене киргизүү. Андан кийинкиси бул ишкер айымдарга жыл сайын республикалык бюджеттен акча каражат каралып берилет. Статистикага кайрылып кете турган болсо, Кыргызстандагы калктын санынын 52%-ын аялдар түзгөнү менен, алардын мүлккө болгон катышы 40%, жумушсуздук 63%-ды түзөт. Ал эми аялдар катышкан негизги тармак саламаттыкты сактоодо 78%, билим берүүдө 78, кызмат көрсөтүүдө 58, соода сатыкта 43%ды түзөт. Ишкерлик чөйрөсүнө акыркы жылдарда гана аралашып жатышканы жашыруун эмес. Мунун бардыгы эзелтен келе жаткан менталитет жана калыптанган салт сана тоскоол болгонун айтышат уюштуруучулар. Билим тарабынан да бир аз муктаж болуп атышат. Дагы бир көөгө биздин элибиз ушу колдоо көрсөтпөй жатат да. Ой, сен кыз экенсиң, каяка барасың, үйдө иштейди, ишак жуу. Же келин болсо, ой, балаң менен үйдө отур да жардам бериш керек да бардык жагынан. Кайненебиз, кайнатабыз, байкелерибиз, аталарыбыз бир аз колдоо көрсөтүп койсо, менин оюмча, ишкер айымдар ВВПга чоң түрткү сала алат. Биздин экономикага чоң үлүшүн берет. Анткени биздин өлкөбүздүн жарымынан көбү айымдар. Эгерде айымдардын талантын өсүшүнө бир аз эле жардам мамлекет катары, биздин коом катары бир аз түрткү берип койсок, ошондо биздин экономикабыз алдыга кетет деп мен толук ишенем. Аталган программа 5 багытта ишке ашырыла турган болсо, анын биринчи баскычы маалымат берүү жыйындары, адегенде түштүк аймакта өтүп жатат. Аны уюштуруучу катары Курак коомдук уюму болсо, каражат жагынан USAID колдоо көрсөтүп, ал эми Вайч уюму башында турган коалиция бир катар уюмдар эл ичинде аялдардын ишкерлигин өнүктүрүү багытында маалымат жыйнап, аны өкмөткө жана жогорку кеңешке сунуш кылат жана аны турмушка ашыруу жагына салым кошот. Бул багытта 22 уюм бириккен. Ар бир коалициянын мүчөсү ушу бүгүнкү күндө ишкер айымдар иш алып барат. Анын бирөөсү бул айымдардын бизнес ассоциациясы Курак. Ошолор менен биргеликте бүгүнкү күндө Балкенде, Ошто, Жалал Абадда ишкер айымдар менен жолугуп, алардын кандай көйгөйлөрү бар, алардын кандай кыйынчылыктары бар, аларды кантип чечсек болот деген талкуулар өтүп жатат. Анан ушул талкууларды чогултуп, биз улуттук айымдар арасындагы ишкерликти өнүктүрүү программасын иштетели деп атабыз. Ошондой эле бүгүнкү күнү абдан маанилүү былтыркы жылы мамлекеттик программа кабыл алынган. Ошол программадагы биз айымдардын ишкер ассоциациясы дагы абдан чоң салымын кошкон. Анан бүгүнкү күнү ошо айымдарга да айтып, канчалык ошол мамлекеттик программа айымдар арасында ишкерликти колдоо программасы айымдарга дагы мүмкүнчүлүк алып келип берет деген талкуулар болуп жатат. Ошол эле мезгилде ишкерликти колдоо багытында бүткүл дүйнөлүк банк $100 миллион каражат бөлсө, анын 40% аялдардын ишкерлигине жумшалып, пайызсыз насыя берүү жагы да колго алынары айтылды. Бактыган Ажимаматова, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.